Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, Абдулла ибн Амир ибн Ас деген сахаба бар. Кала жаа ражул иля наби саллаллаху алейхи вассалам ястазину фил жихад. Көңүл бур. Пайгамбар алейхиссаламга бир киши келди да жихадка рухсат сурады. Жихад деген сөз динди, иманды, мусулмандарды коргоо, Куранды коргоо үчүн пайгамбар менен бирге газатка чыгууду рухсат сурады. Я Расулалла, мен сиз менен бирге, биз менен эмес. Динимди, иманды коргоо үчүн, мекенди коргоо, я Расулалла, сиздин жаныңызда салга ашууга газатка чыгайын деди, жихадка деди. Кал факат ахайюн валидак. Пайгамбар келген жигитке айтты, ата энең тирүүбү деди. Кала наам. Келген жигит, ооба, Аллахтын элчиси, ата энем тирүү деди. Фа фихима фажахид. Жихатыңды барып, ата энеңдин астында кыл деди. Ата эненин жанында жихад кыл деди. Көңүл бур жаштар. Пайгамбар менен салгылашууга чыгам деген адамды пайгамбар ата энеңдин астында ата энең менен жихад кыл дегени, бул жаштар угабыз. Бирок бул хадисти кандай түшүнөбүз? Урматтуу мусулман, сен эмнени түшүнүң? Ата энеңдин жанында жихад кыл дегени? Урматтуу мусулман карындашым, мусулман агайыным. Ата энеңдин жанында жихад кыл дегени, ата эне карыйт. Кээде сага жакпаган сөздү айтып коет. Сага жакпаган кылык жоругу бар. Кээде бир сөздү айтсаң жакшы убагында түшүнбөйт, укпай калат. Же сенин келинчегиң кылган тамакка жактырбай калат. Кээде сага насаат айтат. Кээде сенин заманыңда кээ бир нерсени түшүнбөй калат. Ошо жихад кыл деген чыда деген сөз. Алардын кызматын кыл. Алайып караба деген сөз. Алардын жүзүнө эшик жаппа деген сөз. Фафихима фажахид. Ата энеңдин жанында жихад кыл. Урматтуу мусулман бир тууган, анын кээ бир кыймыл аракети бар. Төшөгүңдү булгап коюусу мүмкүн. Сенин үйүңө буту менен кирип барышы мүмкүн. Ошо нерсеге чыдап, алкыш батасын алып кызмат кылсаң, пайгамбар алейхиссалам менен чыккан, пайгамбардын жанында чыккан жихадтай. Чыныгы жихадта сенсин. Бүгүн каарыган ата энеңдин жанында кызмат кылып кээ бир сөзүнө чыдайсыңбы? Насаатын уккуң келбейт.